1,5 жыл талыкпаган эмгектин аркасынан Минтип ары фермасынын салтанаттуу ачылышы болуп отурат. Демилгечилер облустук коруктун токойчулары. Ылайыктуу жер дагы тандалып алынган. Бул Ысык көлдүн түштүгүндөгү Ак-Дөбө айылы. Я поднял вопрос. Токойчуларга жардам берүү үчүн ушул сыяктуу чарбаны ишке ашырыш керек деп мен демилге көтөрдүм. Анан эле сүйлөшүүлөр болуп, бул жердин токойчусу Калчаев Асанбек союз учурунда Караколдогу балчылардын курсун бүткөндүгү маалым болду. Это в советское время, СПТО, Каракойская. Ишти создуктуруп отурбай, токойчулар жамаат түзүп, алтын ары долбоорун жазып чыгышкан. Жыйынтыгында Проондун глобалдык экологиялык фондунан жана Кумтөр Голд компаниядан жардам алышты. И идея состояла в том, чтобы... Ысык көлдөгү коруктардын бирине мындай эко-ферма ачуу ойдо бар болчу. Мында башкы максат коруктарды жана жергиликтүү жаратылышты коргоо. Гранттык негизде фермага балчылыкка керектүү болгон жабдыктар сатып алынды. Аны толуу аймакка алып келүү үчүн Кумтөр оор жүк ташуу унаасын сатып берди. Здесь тоже очень большая философия и цель. Максат жергиликтүү жамаат менен биргеликте атамекендик товарларды өндүрүү, анан аны чет мамлекетке экспорттоо. Албетте ички керектөөчүлөр дагы унутта калган жок. Токойчу Асанбек Калчаев өткөн жылы биринчи сыноо иретинде 300 килограмм бал чогулткан. Ал эми бул жолкусунда катуу киришти. Арылардын тилин табууга анын тажрыйбасы жетиштүү. Дарылап, убагында дарылап, бүтпаныш убагында жасап туруш керек экен. Өзүн убагы менен дарылап, убагы менен карап. Бир жумада эме болот да, убагында карап койсо, бир 3-4 күн бир жума уже тийбей койсо болот. Бир күн өтүп кетсе уже бузулат да, рой чыгып, бөлүнүп учуп кетишип, ушундай качат. Токойчулардын үйүн оңдоо жана аны чыныгы эко-фермага айлантууну корукчулар өзүлөрү колго алган. Мындан сырткары туристтер үчүн стенд дагы жасалган. Наверное, отличительной чертой вот этой созданной... Ферманын таалим алууга ылайыкташканы башкалардан өзгөчөлөнүп турат. Бул жөн гана чарба эмес. Бул жерден элдер арылардын жашоосу, анын уюгун, арылардын үй бүлөсү кантип жараларын биле алышат. Бул жайга балдарың менен дагы келип, бал чогултуу ишине катышса болот. Алтын ары долбоору өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөтө алды. Албетте ал Проондун айлана чөйрөнү коргоо, Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин жана Кумтөр Голд компани биргелешкен иш аракетинин негизинде. Көл жергесинде бал арычылыктын келечеги кең. Ал эми балдын дамы кайталангыс.